Биздин уюм ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Ассаламу алейкум, урматтуу айымдар, мырзалар, агалар, эжелер, жалпы билимдин артынан чуркаган инсандар, билимди, илимди өмүрүн арнаган инсандар, билимге кызыккан инсандар, жана ошондой эле бүгүнкү командаларды колдоп, күч кубат берип, дем күч берип келген жалпы көрөрмандар, кош келиңиздер. Ассаламу алейкум. Эми туугандар, биз кыргыздар жалпы эле Орто Азия мусулман элдери көпчүлүгүбүз Ханафи мазхабын, имам Абу Ханифа мазхабын карманабыз. Бүгүнкү программабызда ошол имам Абу Ханифа ким, кандай инсан болгон, мазхаб деген эмне, ушулар жөнүндө дагы кененирээк маалыматтарды бүгүнкү программабыз өз ичине камтыйт. Анан бүгүнкү келген көрөрмандардын арасынан дагы көптөн бери Москвада жашап жүргөн, Москвада окуган биздин көрөрмандар бар. Ошон үчүн бул тарапка чакырабыз. Орус тилди мен жакшы билем, мага кыргызча анча эле эмес, кам знаю дегендер үчүн бул тарапка чакыралы. Кечиресиздер, Сулайманова Айгерим эжекебизди чакырат экенбиз. Кечириңиздер. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Я очень рада видеть здесь столько прекрасных людей и множество улыбающихся лиц. Цель нашего мероприятия — донести, объяснить, что такое мазхаб, и показать, каким был основатель ханафитского мазхаба. Слово мазхаб образовано от арабского глагола «идти» или «избрать своим путем». На сегодняшний день существует 4 мазхаба, и они названы по именам своих основателей. Это первый ханафитский мазхаб, основатель имам Абу Ханифа ан-Нуман ибн Сабит. Он родился в 699 году, 5 сентября, в Аль-Куфе. Умер в Багдаде в 767 году, 18 июня. Второй – это шафитский мазхаб, основатель Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи. Он родился в 767 году в палестинской Газе. Умер он в 820 году в египетском Фустате. Третий мазхаб – это маликийский мазхаб, основатель Малик ибн Аннас. Он родился в 708 году неподалеку от города Медины, в месте, которое носило название Зи-Марва. Четвертый – это ханбалийский мазхаб, основатель основатель имам Ахмад ибн Ханбаль. Я очень волнуюсь. Он родился в 780 году в Багдаде и умер в Багдаде в 855 году. Мазхаб – это путь понимания шариата. И вправду, как нам понять, что нам делать в каждом конкретном случае? В одном хадисе говорится, что в молитве нужно складывать руки на грудь, а в другом, что нужно держать их по швам. И как совмещать это все в одном намазе? Выход есть. Нужно следовать одной из правовых школ мазхабов. Чтобы понять, например, как делать омовение перед молитвой и так далее. Простому мусульманину не надо изучать полностью Коран со всеми толкованиями и ходить со всеми цепочками. За него это уже сделали великие ученые прошлого, значение которых признала вся исламская община. По мнению кувейтского шейха, на сегодняшний день в мире нет муджахидов, и все мусульмане мира должны следовать за одним из 4 мазхабов. Любой человек, который следует за одним из 4 мазхабов, спасен. Если же вы спросите меня, почему мы должны придерживаться ханафитскому мазхабу, то я скажу вам 4 причины. Во-первых, в хронологическом порядке ханафитский мазхаб наиболее близок к эпохе пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям. Во-вторых, Абу Ханифа сумел встретиться со многими сподвижниками и с некоторыми сподвижниками и со многими табиинами. Думаю, у многих возник вопрос, кто такие табиины. Табиины – это люди, которые встречались с сахабами, а сахабы – это люди, которые встречались с пророком Мухаммедом, саллаллаху алейхи вассалям. Ханафитские ученые делали предположения и ситуационные предположения, и искали из них выход. Поэтому мы здесь можем найти ответы на многие вопросы современности. На этом я сегодня останавливаюсь, потому что рассказа про Абу Ханифу одной сценки и моих речей недостаточно. Спасибо за внимание.
Бұл тарапқа эми имам Абу Ханифа жөнүндө бир аз сахналык көрүнүш болот туугандар, көңүлүңүздөрдү ушул тарапка буралы. Келиңиз. Enekke, bir kız bana gelip, menin atam Şakir Maskav'ın karmanağız. Asir kaysı Maskav'ın karmanağız var dep suradı. Men al жерден эч нерсе дей албадым. Өзү Маскав деген эмне? Жана биз кайсы Маскавды карманабыз? Кичинекей нерсе. Ал сага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолун карманган 4 Маскавдын бирөөсүн айтыптыр. Ахли сүннет акыйдасын карманган 4 Маскав бар. Алар Ханафи, Шафи, Малики жана Ханбали. Биз ушул 4 Маскавдын ичинен Ханафи Маскавын карманабыз. Биз карманган Маскавдын негиздөөчүсү имам Азам Абу Ханифа. Имам Азамдын азан чакырылып коюлган ысымы Нуман, жараткандын сыйы дегенди билдирет. Ал эми имам Азам ысымы болсо, бул аалымдардын төрөсү дегенди билдирет. Ал эми Абу Ханифа лакабы болсо, бул имам көп жазгандыктан улам конуп калган. Энеге Абу Ханифа өзү кандай адам болгон? Абу Ханифа күчтүү, такыба, мал мүлктүү, аз сүйлөп көпкө унчукпаган, пайдасыз сөздөрдөн алыс, өзү билген бир маселе тууралуу суроо узатылса, дароо так туура жооп берген. Жана дагы динди эң жакшы жол менен жайган фых алымы болгон. Айтууларына караганда, имам Азамды такшы алган 3 аялдар келет. 3 аял? Алар кимдер эле? Ал аялдар мындай аялдар болгон. Бир күнү имам Азам жолдо бара жатканда, бир аял алыстан кол жансап аны жанына чакырат. Ага бир буюмга ишара кылат дагы, бул буюмду эси келгенче сактап койгон деп айтат. Мындан кийин имам Азам аманатка бекем болуп калат. Ал эми экинчи аял болсо, имам Азамды түнкү ибадатка бекем кылып коет. Бир күнү имам Азамды көчөдө көрүп калган топ аялдар ал жөнүндө ушак кеп кылышат. Алар имамды тетиги имам түнкү куптан намазынын дараты менен баамдат намазында окуйт экен деп ушак кепти айтып жаткан болушат. Муну кулагына чалып калган имам элдердин мага болгон жакшы оюн ишке ашырамын деп түндөрүн ибадатка байлайт. Ал эми 3-чү аял болсо имамды фык илиминде алым кылып коет. Бир күнү бир аял имам Азамдын жанына келип, аял затына байланыштуу суроо узатат. Бул суроосуна имам жооп бере албай калгандан өзү дагы жанагы аял дагы ыңгайсыздап алда калат. Элдерди ыңгайсыз абалга калтырбайын деп фык илимин дагы да тереңдеп окуп отуруп, фык илиминде алым болуп жетилет. Энеге мен аны инсандардан бөлүнүп жүргөн адам деп уктум эле. Анан кантип бүт ааламга тагышкан алым болду? Имам Азам бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшүндө көрөт. Аллага сен аркылуу менин сүннөтүм жанданат. Жалгыздап элден бөлүнүп жүргөнүңдү токтоткун деп айтат. Бул түштөн кийин имам Азам алган билимин элдерге жайылта баштайт. Энеге мындай такыма адамдардын ата-теги кандай адамдар болгон? Имам Азамдын ата-теги те алыска байланат. Анын бабасы Марзубан Умар радиаллаху анхунун доорунда мусулманчылыкты кабыл алат.
жана ошолдордон баштап эле Куфа шаарында отурукташып жашап калган. Ал эми имам Азамдын атасы Сабит болсо жаш кезинде 4 жарыядын бири Али радиаллаху анхудан ак батасын алган экен. Аллах Таала оğlуңузга жана анын келечек урпагына кенен дөөлөт, мол береке берсин деп өзүнүн ак батасын берген экен. Ал эми имам Азамдын ата-энеси болсо жүрүңүздөр, калган үйгө кирип болгондагы. Болду мен жеген алма ушул убактанбы? Ассалому алейкум Багбан ата. Мен бир абазында ушул алманы бара жаткан жерден алып, эч ойлонбой иштеп атмын. Анан алдын сону бойдо издеген сиздин багыңыздан алма экенин көзүм жетти. Эми бул алманы эсин уруксаты жок иштеп алгандыгым үчүн канча десеңиз акырыңызды төлөшүм керек. Же сиз мени мындай ичкилигине кечирип, акыңызды кечип коюшуңузду сураар элем. Бул Багбандын аты Салих болчу. Ал жанындагы жаш жигиттин ыймандуулугу менен такыбалуулугуна таң бергенин сыр алдырбайм. Жок. Акыңды кече албайм. Мындай кылганың болбойт. Эмнеге бирөөгө таандык нерсеге кол узаттым? Акыңызды кечирүү үчүн эмне кылышым керек? Ушул бакчада 3 жыл кызмат кылгандан кийин ана жообун айтам. Макул балакта. Иштейин. Ошентип Сабит ал бакчада иштеп жүрө берет. Күндөр өтөт. Дагы 3 жыл мөөнөт болгондон кийин Багбан ата, акыңызды кечтиңизби? Акыңызды кечсеңиз, үйүмө чыгууга камдана берсем. Ооба. 3 жыл өттү. Бирок мен акымды кечтим деп айтканым жок да. Менин дагы 1 саат талабым бар. Ал кандай талап? Ал мындай. Менин бир кызым бар. Ысымы Абитатул Асқар. Анын көздөрү көрбөйт, кулактары укпайт, колдору кармабайт, буттары да баспайт. Эгер сен ушул кызымды өзүнекең алсаң, баякы алмада, ушул алма бакчада сеники болот. Мен сенде ыймандуу, абийирдүү жана такыба күйөө баланы таппай жүргөмүн. Анын үстүнө жашым да улгайып калды. Көзүм өтүп кетсе, кызымды ким карайт? Аны сак окшогон, адал эмгек менен өскөн адамга гана аманат кылып таштап кете аламын. Макул десең, акымды кече салайын. Макул. Ал кызыңызга да үйлөнгөнү даярмын. Той баштап жиберишет. Ийге тыйылат.
үлкен тыйылгандан кийин Сабит кошулардын артына өтөрү менен 6 саны аман суу кайган суу эч кандай айыпы жок бир чөйрөдө отурганын көрөт. Сабит дароо чуркап чыгып кайнатасына Мунуке дурус болдубу? Siz мага кызым көрбөйт дедиңиз эле. Ишке кирип карасам, көздөрүм бакырайып жана бир кыз отурат. Siz мага кызым кумун жүр дедиңиз эле. Анын эч кандай майыптыгы байкалбайт. Бул башка кызга суябы? Отур балам. Балам, мен сага мун жылде кыйыр майында айтканмын. Анын көздөрү көрбөйт дегенин, ал көздөр ушул убакка чейин жаман арам нерсени көргөн эмес балам. Кулактары укпайт дегенин, ал ушул убакка чейин жаман, ушак айкын сөздөрдү уккан эмес балам. Колдору кармабайт дегенин, ал колдор жаман, арам, иплас нерселерди кармаган эмес. Буттары баспайт дегенин, Аллах Таала каалабаган эч бир жаман жака баскан эмес балам. Бул кыз эми сенин ак никелүү жубайың, сага ылайыктуу түгөйүң балам. Натыйжада имам Азам Абу Ханифанын мына ушундай таква кыйнынан жарып үйлөгө келген экен. Келдиңиz бул жерге дагы жол кезип, ыраазы болсун сиздерден жараткан Аллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Имамдын өз атасы саламат деген. Азирет Алиге жаш кезинен эң жакшы кызматты кылган үчүн ал сахаба урпагына бата берген. Ушундай такыба адамдардан кандай перзент жаралат деп ойлойсуз? Ал такыба кооз мүнөз ээси болгон, океандар ичине илим болгон, карындагы баланын хан болорун ким билет, бешиктеги баланын бек болорун ким билет. Ким билеттир анын тагдыр жолдорун, келечекте улуу инсан болорун. Абдулмалик Марвандын заманында, Хижридин 80-жылдарында имам Абу Ханифа төрөлүптүр Куфанын күнчыгыш тарабында. Куранды жаттап алган жашында эле каалайт эле өнөр илим алуусун. Энеси айтты, эгер атаң адашып, алманы сурабай жебегенде мындан да эрте хафиз болмосун. Дилеген ой максаттарга жеткирсин. Абу Ханифадай уул кыздарды берсин. Болбой калсак, эгер аалым жубайы, бололанда аалымдын биз апасы.